Акылбек Жапаров Араб Эмиратына жумушчу сапарынын жүрүшүндө Абу-Даби шаарындагы Маздar Сити жогорку технологиялык эко-шаарчасына барды. Министрлер кабинетинин башчысы шаарларды туруктуу өнүктүрүү концепциясына негизделген эко-шаардын иши менен таанышты. Анда жашыл экономика, энергиянын кайра жаралуучу булактары, электромобилдердин иши жана жогорку технологияларды өнүктүрүү долбоорлоруна өзгөчө көңүл бурулду. Маздar Сити долбоору күн энергиясы жана башка кайра жаралуучу энергия булактары менен камсыздалган шаардын курулушун, ошондой эле абага көмүр кычкыл газын минималдуу чыгаруу менен туруктуу энергетикалык чөйрөнү, шаардык таштандыларды толугу менен кайра иштетүү системасын камтыйт. Акылбек Жапаров эко-шаарга болгон сапарынын жүрүшүндө чет мамлекеттердин алдыңкы дүйнөлүк тажрыйбаларын колдонууну эске алуу менен жашыл экономика демилгелерин жана долбоорлорун иштеп чыгуунун жана ишке ашыруунун маанилүүлүгүн белгиледи. Анын айтымында президент тарабынан жакын арада электр энергиясын, анын ичинде энергиянын кайра жаралуучу булактарын өндүрүү боюнча долбоорлорду ишке ашырууга киришүү милдети коюлган.